Салам достор, бул кыска нуска программасы бизге келген көп суроолордун арасынан биз тандап, эксперттерге суроолорду узатабыз. Ал эми болсо бүгүн бизде конокто остеопат Бактыгүл Усупбекова. Толук айтып кетейин, Евразиялык остеопатия медициналык институтунун башкы директору, Саламаттыкты сактоо министрлигинин остеопатия боюнча башкы адиси, остеопатиялык ассоциациясынын президенти жана медицина илиминин доктору. Ал эми бүгүн бизге аябай эки суроо келген экен. Бул суроолор бизде көп кездешет. Ошол суроолорду узатып кетели. Саламатсызбы Бактыгүл эже? Саламатсыздар. Мындай суроо келген экен. Дароо окуп кетейин. Эч суроону алмаштырбай. Сеанс учурунда дарыгер менен иштегенде мен эч нерсе сезген жокмун. Бул эч кандай даба жок дегенди билдиреби деген суроо экен. Жок. Пациенттер дайыма эле бирдемени сезе албайт. Себеби алардын сезгичтиги ар кандай болот. Бирок биздин врачтар иштеген бардык оорулар менен иштеп аткан убакта жумшак иштешет. Негизи бул баягы стереотипке байланыштуу окшойт. Себеби остеопатта баягы YouTube'дан кээ бирсилер видео көрүшөт, анан кийин ошол жакта карс курс деген үндөрдү угуп калышат да кээ бирсилерчи. Анан кийин остеопатка барсам эле дароо эле ошондой үндөр чыгыш керек деп ойлошот окшойт да адамдарчы. Ошол тууралуу мындай кененирээк балким мифтир булчу, ошол ыкмаларды айтып кетсеңиз балким. Бизде мындай да остеопатияда мындай атайлап эмес, эми негизинен 3 бөлүккө бөлөт. Бөлүп ооруларды эмес, өзүбүздө иштеп жүргөн, окуп жүргөн врачтарга биз үйрөткөндө баш менен иштегендеги бир багытта кол менен иштегенди үйрөтөбүз. Анан дене менен иштегенде ички мүчөлөр менен иштеген бир багыт болот. Үчүнчү бул эме муун, сөөктөр менен булчуң эттер менен иштеген. Ошон үчүн сөөк менен, булчуң эт менен иштеген убакта трасты пайдаланышы мүмкүн. Трас деген сөз эми баягы сиз айткандай карсылдатышы мүмкүн. Аны биздин остеопаттар колдун учу менен башкача эле ошентип сөөктөрдү, омурткаларды ордуна кое алат. Ошон үчүн дайыма карс курс болбойт. Анан ички мүчөлөр менен ичкенде аябай жылмакай жай иштешет. Баш сөөк менен отурганда да баш сөөктү карсылдатууга да болбойт. Анын ичинде баш эмнени эметип коргоп турат? Мээни да. Ошон үчүн абдан тыкандык, ювелирлдик подход менен акырын иштешет. Эми бир чоң нерсе болушу мүмкүн. Эгерде баш сөөгүндө абдан көп өзгөрүүлөр болсо, бала болобу, чоң киши болобу, баш менен иштеген убакытта мемирей түшүп калышат. Баягы бош кармап мемиреп, кээ бирлер уктап калат, коңурук тартат. Мына азыр сиз келгенде кичинекей баланы уктап калган баланы башка комнатага энеси көтөрүп кетти, себеби уктап калды. Эми акырын ойготолу десек ойготулган жок, ошон үчүн башка жакта жата турсунчу дедик. Ошондой эле эгерде доктор оорунун тук этер жерин таап алса, тамырын, башында киши уктап калат. Андан тышкары ички мүчөлөр менен иштегенде дарыланып аткан убакытта сезбесе де турганда сезет. Обычно жеңил болот. Оор көтөрүп келген баланы дарылап бүткөндөн кийин баланын салмагы да жеңил болуп калат. Себеби кысылган нерсе оор болот. Кысылган боштондук келген убакта кээ бир төрөлгөн балдарды кармасаңыз жеңил болот. Кээ бирлер жөн эле абдан оор болот. Кээ бирлердин баш жагы оор, кээ бирлердин жамбаш жагы оор болот. Ошого жараша кысылган жерлерди сезсе болот. Андан тышкары ооруп келдим дегендер турганда ооруганы же азайып калат, же такыр кетип калат. Башкача айтканда андан кийин муундардын кыймыл аракети бир нече градус болсо, остеопаттан кийин ошонун градусу көбөйүп, кыймыл аракетинин амплитудасы чоңураак түшөт. Ошону менен ошондо дайыма эле карсылдабайт, бирок жакшы остеопат өзүнүн өзгөрүүсүнө жараша эле адам сезе алат турбайбы? Конечно, ошондой болот да. Мен ойлойм биздин окурман жооп алды деп. Кийинки суроо, акыркы суроо экен, өзү дагы остеопатиялык дарылоо сессиясынан кийин эмне кылуу керек жана эмне кылуу мүмкүн эмес? Балким оор көтөргөндүр бул адам. Мисалы спорт менен машыгуу, оор сумкаларды көтөрүү, баланы тарбиялап, мисалы эки жак алып баруу, батирди тазалап, үйдү жыйнап тазалап, үй тирчилик менен алек болгон айымы
айымдарга кандай маалымат беребиз? Биз остеопатия дарылоо бүткөндөн кийин баардык эле врачтар, остеопаттар айтат сунуштарды. Эң биринчи сунуш 5 күн. 5 күн эгерде оор көтөрүүгө болбойт. Андан кийин денеге ысык муздак суунун контрасты болбойт. Бассейнге түшүп же жанакы баняга барууга болбойт. Андан тышкары эми үй тиричилигинде эми жеңилдерин баарын жасап эле, бирок оор нерселерди көтөрбөйсүз, оор нерсени жасаганга аракеттенбейсиз, ошону айтабыз. Андан тышкары эми улуураак кишилер келгенде аларга айтабыз, кечинде эмелерге жолдошуңуз менен же сиз аялыңыз менен кошулбайсыз 5 күн. Алда бул деле нагрузка физический, ооба, конечно, ошондой нерселерди айтабыз, антпесе болбойт, себеби биз денени түздөп коебуз, денени баягы кысылган жерлерин бошотуп коебуз. Эгерде оор нерсе көтөрүп, жанакынтип физический нагрузка кылса же суунун температурасы өтө муздак, өтө ысык жерге кирсе, андан тышкары стресс. Мүмкүн болушунча үйдөгүлөр ал кишини кичине аяш керек 5 күнчө хотя бы. Андан кийин аябай койбо эмес, андан ары уже жеңилдигин көргөндөн кийин өмүр бою эле бири-бирди адам деген аяп жүрүш керек. Себеби биз айтабыз да, азыр биз сизди оңдоп түздөп койдук, үйгө баргандан кийин эле рр деп эле баягы тырмактарыңызды чыгарсаңыз, анда кайдагы биздин дарылоо? Баары тырышып калат. Конечно, ошон үчүн айтабыз, биз сиздин азыр бооруңузду, башыңызды оңдодук, демек ырылдаганыңыз азыраак болот. Өзүңүздү байкасаңыз, мурун балким бирдеме кылганда жиниңиз келсе, азыр ал нерсени жөн эле көзүңүз менен карап, денеңиз эч кандай реакция бербейт. Демек остеопатия иштеп атат деген сөз. Ошон үчүн башка кишилер да ошондойдон келгенде аяп, кичине 5 күн чыдап коюп, андан кийин өзүңөр көрөсүңөр, 5 күндөн кийин адам ошондой эле бойдон, мындай мягкий, пушистый бойдон калат. Сонун кеңеш экен, чындыгында. Мынакей достор, мен ойлойм, Бактыгүл эже берген кеңештерди сиз дагы колдоносуз. Сөз түрүндө остеопатка кайрылып, сеанстан кийин өзүңүздү аяп, кийин баягы остеопат жасап берген нерселер кийин дагы калгандай болсун да. Ал эми ушул чыгарылышты көрүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуз.